Кече мен 5-класста окуган инимин математика сабагын аткарганы жардам берип, бир эсепти чыгара албай койдук. Көрсө, ал эсептин мисалдары ката жазылган экен. Китептин артында болсо бул жөнүндө мындай түшүндүрмө баракча тиркелиптир. Биз аны көрбөптүрбүз. Андай болот деп оюбузга деле келген эмес. Бул баракча түшүп деле калышы мүмкүн да. Мындан көрө китеп басылып чыгаардан алдын текшерилип чыгарса болбойт беле деген ой келет. Кызыгып башка китептерди да карай баштадык. Кызыктын баары ошондо башталды. Мен болгону 2018-жылы 5-6 класстар үчүн басылып чыгып таратылган 4 предметтик китептерди гана карап чыктым. Дээрлик баарында грамматикалык жана техникалык каталар кетирилген. Жалпы 4 предметтен 165540 даана китеп басылып чыкса, анын 3төн бири 54480 даанасында каталар табылган. Алардын ичинен орус тилдүү 5-класстын математика китебинде 12 ката табылган. Адам жана коомдо 31. Информатика китебинде 33 ката, ал эми кыргыз тил китебинде 21 ката бар. Алардын ичинен одоно каталарына токтоло турган болсом, 100-бетте сан деген сөз жан болуп жазылып калган. Ал эми 101 бетте ач деген сөз ак деп берилген. Кыскасы мындай каталар толуп тура. Кыргыз тилдүү 6-класстын математика китебинде 40, информатикада 22, адам жана коомдо 15, кыргыз тилинде 74. Мисалы 113-бетте фонетикалык деген сөз фонематикалык деп, турак жай деген сөз сызыкча менен туура эмес жазылган. Бул жаш балдарга тилди үйрөтүүчү предметтин китебинин абалы. Биз мисал кылып өткөнүбүз бул 2 эле класстын китептери. Билим берүү жана илим министрлиги таркатылган китептер кайра кайтарылып, ичиндеги каталар оңдолбойт деп чечим кабыл алынган. Буга байланыштуу мектептердин китепканачылары 5-6 класстардын 4 предметтик китебин аягына туура жазылган түшүндүрмө баракчаларын тиркеп чыгып, мугалимдер берилген каталарды окуучуларга түшүндүрүп, абалдан чыгып жатышат. Мындайча айтканда, мамлекеттин бир топ акчасын коротуп, басып чыгарган жеке тараптардын катасын дагы эле баягы катардагы бюджеттик кызматкерлер акысыз оңдошот экен. Ага кеткен кагаз, убакыт, убаракерчиликтин эсебин алган деле адам жок. Дагы бир ойлонтурганы, билим берүү министрлиги мындан кийин мындай каталар кетирбей турган системаны сунуш деле кылган жок.